Куудул телеалпаруучу Назира Жетигенова 24 апрелде Бишкек шаарында жеке концертин өткөрүү менен туулган күнүн белгилөө алдында турат. Концерт алдында куудул айымдын даярдыгына күбө болуп, азын-оолак маектештик. Сахнада жүргөнүмө 23 жыл болуп калыптыр, бирок эми мындай 3-үн кошпой эле 20 деп жакшыраак угулабы деп 20 жылдык деп сахнада берип атам. Эң биринчи жакат экөөбүз тандем деп 2008 жылы койгонбуз, 10 жыл мурун. Анан кийин өзүм жалгыз 2010 жылы койгом. Анан мына 8 жылдан бери кайра 3-үнчү концертим болуп атат Бишкекте. Сүйүүгө туруктуу экенин айткан каарманыбыз сөзүнө турган толук эмес узун бойлуу мырзаларды жактырарын айтат. Өзүң жашың өткөн сайын жүрөк ошо бойдон эле жаш бойдон калат экен. Мен деле эл катары эле сүйүү күтөм. Сүйүү издеп жүрөм десем да жаңылышпайм. Бул сүйүү сезимдер жаш кезде мектепте окуп жүргөндө тоок сүйүү деп коет эле. Аны тоок сүйүү мектепте да болгон. Анан кийин чоңойгондо дагы мага бир эле жолу сүйүү келген деп эсептейм. Анан кээ бирлер айтып коет го, орус туугандар айткандай однолюб депчи, бир эле жолу сүйөт деп. Анан ошодон корком да, мен ошодон башка эч кимди сүйбөй каламбы деп корком, бирок күтө берем. Азыркы аталар андай эмес болуп калды. Илгери аталардын сүрүнөн, көзүнөн эле коркчу элек го. Атаң келатат, атаң айтабыз дегенде эле ушундай ошол сыяктуу мен өзүмдүн атама окшош кишини издейм да. Анткени эми эркектер деле өзүнүн апасына окшош аялды издесе, мен өзүм атама окшош эркекти издейм да. Чынчыл, айткан сөзүнө турган, эркектик мүнөзү, намыскөй, калп айтпаган ушундай жигиттер жагат. Бою узун, качок. Эми акча жагы албетте кимге жакпасын. Мени баккан жигит болсо, мен үйдө эле отуруп, балдарды карап отурганга эмне жетсин. Бул дагы бир өзүнчө аял заттын бир бактысы болуш керек да. Мен жалгызмын деп айтпайм. Кудайга шүгүр, апам бар, бир туугандарым бар, кыздарым бар, неберелерим бар. Бирок топурак менен суу бул ылай, эркек менен аял бул жубай деп бекер айтылбаса керек. Ушинтип жаратып койгон турбай Кудай дейт да. Анан кийин кечинде кээ бирде ушунчалык мындай баары бир эркек киши күчтүү болот эмеспи? Анан кийин эркектин артында бирөө сени коргоп турган, бир өзүнчө бир кээ бирде эркелегиң келет. Ушу анткени мурда күйөөгө тийгем да, аякта билем да кандай жакшы жактарынчы. Анан кийин той аштарга барып калганда, туугандар менен барып, мына жакында апама 70 жылдык берип, ошондо мен бир туугандарым бүттүгө кайнене, кайнаталарым менен, кайын журттар менен, жолдошторум менен чыксам, мен жалгыз оксоюп туруп калсам, ошондой сезилди да, ушу аябай жалгыздык жаман экен депчи. Жыл өткөн сайын дос кыздарым менен, аяштар менен барганда көрүп, ошондо турмушка чыгыш керек экен деп ойлонуп калып атам да. Куудул айымдын колун сурап жоочу жибергендер да болгон. Бирок ал мырза өзүнөн бир топ жаш улуу болгондуктан турмушка чыгуудан баш тарткан. Ал биздин чөйрөдө эмес, башка чөйрөдөгү мырза экен. Мен мисалы сахнасыз жашай албайм деп элестете берем да. Анткени сахнада бутум сынып жатканда 4 ай төшөктө жатып калдым, ошондо сахнага чыкпай, элдин кол чабуусу, ошо элдерди күлдүрүп же сахнадан бир өзүнчө бир рахат алам да. Ошон үчүн коркуу сезим пайда болду. Ал кишини мен же жакшы көрбөсөм, же көрбөсөм. Анан кийин үй жайы бар, бүт нерсеси бар, бүт даяр дейт да. Бирок мен аны алдап, мейли үй жайына, акчасына кызыгып тийип алганда, аны дагы бир чете алдап, өзүмдү алдап жашай албайт болчумун да. Ошон үчүн мага кичине болсо дагы жылуулук сезим пайда болуп, мындай мен өзүмдүн оюмдагыдай жигит болсо, Кудай буйруса, мени бир жерде күтүп атат, же төрөлө элек болуш керек деп. Учурда тамадалык менен алпаруучулукка басым жасап жаткан Куудул бүгүнкү күндө коомдо кыска форматтагы тамашалар бат кабыл алынып жатканын, мындан улам эл мурдагыдай узун сатирага кызыгуусу жоголуп бара жатканына токтолду. Тамашоо чыга элек кезде, азыркы Инстаграмдагы ошо кыска жанагы тартылып жаткан күлкүлүү окуялар чыга элек кезде, чынында куудулдар көп эле бааланчы. Эми биздин Кыргыздын тарыхы бар, эли бар дегендей эле биз улуу куйруучуга атабыз, мына Асанкул Шаршенов, Келдибек Ниязов агайыбыз унутулбай эле келе жатат го. Анан Кудай буйруса эми сактап калганга аракет кылабыз. Анткени бул дагы өзүнчө бир кайталангыс бир талант десек жаңылышпайбыз да. Мисалы тамашоодо балдардын мага
эмелери форматтары аябай жагат, мага деле жагат. Бирок алардыкындай болуп, мисалы куудулдар кыска, андай болуп ойналбайт да. Алар биздей болуп ойналышпайт да. Ошондуктан мен артыман шакирттерди 10 жылдан бери ээрчитип келе жатам. Жетиген куудулдар тобу бар. Менде азыр 5 балам бар. 10 жыл болуп калды. Тамада болуп жүрүшөт, алпаруучу болуп, куудул болуп, бүт азыр башка ырчылар менен да гастролго чыгып жүрүшөт. Эми ал балдарга мен бир аз үйрөтүп кеттим. Алар эми артынан үйрөтүп кетсе, анда сакталып калат деген жакшы ишеничим бар. Биз бир жолу чогуу гастролго чыктыктар аги, мен мынтип атпаймынбы? Эй, Клара, сен урушканды билесиңби? Сени бирөөмдү урушса деле деле күлө бересиң да жинде окшоп. Назира Жетигенова салам Кыргызстан берүүсү аркылуу сынга кабылганы да маалым. Кичинемден мактоо менен өскөн жаным Сындардын тепкисинде калганда стресске кабылдым дейт ал. Сакчы жорго. Мынтип жүрсө муну эрделе албайт, Күмөн үстүндө эзилген эл камак жазабы билебиң? Аябай эле катуу тийди, бирок адам бүт нерсеге көнөт экен деген ошондо ишендим да. Башында жүрөгүм ооруду, анын аягында окугум да келбей калды. Бирок мен бир ушундай эме пост жаздым. Мен да Кудайдын кишисимин. Мен адам өлтүргөн жокмун, бир нерсе урдаган жокмун. Токтоткула мындай жаман сөзүңөрдү деп ага чейин чыдап жүрдүм. Гүлжайнам ага чалат. Ушунда отура беребиз, биз эмне кылдык? Бул эми бүт эле бардыгы өздөрү эле көрүп турушат да. Мисалы Клара менен Чыпалак Батырды айтып кетпеди. Чыпалак Батыр өзү же болбосо Клара Алибекова өзү наразычылыгын жазса, анда бизди күнөөлөсө болмок да. Анткени ага чейин деле биз Нурлан Насиптин тишине тийишкенбиз. Бул өзү Салам Кыргызстандын кодасы, аяк жагы элдин бүт көрүп угат, ушуну күтүшөт экен даже элдин баары. А бул негизи деген тарбиялоо сабагы болуш керек болчу да. Элдин бизди карап туруп, элди ушактаса, элди жамандаса, ушундай сырттан көрүнүш жаман турбайбы деп эл өзүн түзөш керек деген сабак эле да. А эл мындай түз эле кабыл алып алды да. Салам Кыргызстан жабылган жок. Мен азыр өзүмдүн концертиме даярданып, айка барганга убактым жок. Ал бир айда бир эле тартылат. Мен өзүм да гастролдо жүрдүм, башка чет мамлекетке барып келдим дегенде убакыт саат жок болуп атат азыр. Жүргөндү түшүнүшпөйт